Кутман таң достор. Бүгүн бизге конок келди. Аты өзүнө окшош Ая, күлүп жайнап, билип бийлеп турган айым. Келиңиз, Ая. Саламатсызбы? Мен аябай бүгүн кубанычтамын. Бүгүн силер менен эртең менен энергия менен Бөлүшкөн алып келди. Эң сонун. Ая бизде нутрициолог Адис. Ая өзүнүн эртең менен кандай көнүгүүлөр жасай турганын көрсөткөнү келди. Анткени ден соолукка бир эле ооруларды алдын алууну билүү эле эмес, ошондой эле кыймыл, жакшы настроение, ушундай энергия, ушундай жайнап күлүп турган кишилер дайыма ден соолук берип турат. Рахмат. Менин айтым боюнча ушундай ден соолугу үчүн аябай көңүлдүү болгуңар келсе, биз менен чогуу болуңуздар. Анда эмесе баштайлы. Баштайлы. Мен эми сиз көрсөтөсүз, мен жасап турайын. Үйрөнөйүн сизден. Макул. Эми мен ар дайым айтам, эртең менен турганда, жуунгандан кийин, дарат алгандан кийин бир кандайдыр бир денебизге энергия бериш үчүн упражненияларды жасайбыз. Көнүгүүлөрдү жасайлы деп. Мен сизге айтарым, биринчиден турганда баягы түз турабыз, түз турабыз, бирок мындан баштайлы. Эртең менен турганда катып уктап турабыз да, бул иминдерибиз. Биринчиден дем алышыбыз керек. Туура дем алышыбыз керек. Бул башынан эң баштайт. Биринчи 1, 2, 3 дем алалы. Дем алуунун атын айтып койсоңуз болот. Диафрагмальный. Төш менен дем алабыз. Төш менен дем алууду. Ал эми баштайлы. Бир аз колубузду өйдө, артка дем алып, мен мындай туруп алайын сизге. Баштай берели. Дем алганды унутпаңыз. Күн менен чогуу, күндү нурун кармап, кандай бактылуумун деп ошондой эле бул саламдашуудан кийин бир аз манжаларыбызды каттуу баягы түнү бою чогулуп калган жаман балким бир түш болгонун ошону кетиребиз, энергияны, керектес энергиянын баары кеткин мен денемен деп эми дем алганды унутпайбыз. Мойнубузду эми мен сизге бир көргөзөйүн. Арткы колуңузду бул жака алып, мындайынан туруп алалы. Бияка тамды түртүп аткандай дем алганды унутпайбыз. Дагы өйдө туруп 3 мүнөттөн кылсаңыз болот да. Тартынып жакшылап алмаштырабыз. Бул жагыңызды алып. Дагы маанайыңыз кандай? Маанайым сонун. Ошондой эле болуп турсун. Сиздей возрастта ушундай ден соолуктуу болгон мен үчүн аябай көп деп эсептелем. Эми мойнубузду бир аз келтирели калбына. Мындай колуңуз менен кармап алып, бүт күчтү таштап коебуз. Колуңузду мындай кандай бир десем, бошотуп коюп, оордуктун баарын салмагыңызды. Мен туура жасап атам, сиз карап туруңуз. Чыканаңызды ылдый тартасыз, кадимкидей бошотуп алып эле. Бул жакта тартылыш болуп атабы? Болсо туура. Тартып, дем аласыз, жакшы ойлорду, мунун баарын кылып атканда үйүңүздө туруп алып, жакшы ойлорду, бүгүнкү күндө кандай иштериңиз бар, кандай ойдо өтсүн деп, ошонун баарын медитация кылып, жана мойнуңуздагы напряжение талып турган тарамыштарды жумшартабыз. Алмаштырабыз. Күлүп жайнап. Эч нерсе жөнүндө ойлонбой, оокат жөнүндө ойлонбой. Мен бактылуумун деп гана ойлонуш керек. Эми куш болобуз. Сиз мага тартылыңыз, мен сизге. Бир аз ээңиңизди алдыга, бутуңуз түз турат, дем аласыз, колуңузду артка, анан учуп бараткан куштай болуп, бир элестетиңиз, көлдүн үстүнөн учуп бараткан куш болуп, мойнуңузду тартасыз, колуңузду артынан бирөө тартып аткандай да, натяжение кылып. Дем аласыз, кайра. Дагы колуңузду тарттырыңыз. Мындайды эми ар бир 3 мүнөттөн кылса болот. Биз акырын эле бир көрсөтүп өтүп кетели. Убакыттын тардыгына жараша.
Анан кийин жасайбыз. Анан кийин эми бутуңузду мындай эки ийниңизге карата турасыз. Дем алабыз. Баягы эч качан унутпаш керек, баардык көнүгүүлөрдү дем алуу менен гана коштоп туруш керек. Колубузду үстүнөн алып барып алдыга. Эми караңыз, көп адамдардын туура эмес кылганы мойнун мындай кылып алышат. Арт жагыңызда барбы тартылыш бутуңузда? Ошондой тартылыш болуш керек. Төшүңүздү алдыга, колуңузду тамды түртүп аткандай болуп, мойнуңузду эми мени караңыз, мындай. Ылдый дем алып, ушундай позада 3 мүнөт турабыз. Бул оңой эмес, ошон үчүн Мындай караганда оңой көрүнөт. Ооба. Бирок туура кылсаңыз, ар бир боо мышцаларыңыз иштейт. Ошондо дагы мындай бияктан бирөө сизди тартып аткандай, тамды катуу түртүп аткандай, моягыңызда, бут жагыңызда тартылыш болуп атабы? ооба. Болуп атат. Эң сонун ушуну туура деп эсептелет. Эң сонун. Мен жакшы окуучу экенминби? Эң сонун. Мен мугалим болсом сизге 5 коймокмун. Чейрегиңизге дагы. Ал эми бир аз отуралы. Кандай дейсиз? Ооба. Отуруп, бутуңузду кыргызча манас айткандай, Ооба. Привет деп коелу. Үстүнөн да. Отуруп, дем алып кайра эле. Мен мынтип айтам, үй деп эсептелебиз. Үйдүн үстү. Мынандай. Мондай үстүнөн тартып, эми арткы далыңызды түздөшүңүз керек. Бул дагы мындай караганда оп-оңой болуп эсептелинет, бирок туура жасасаңыз тердейсиз. Ооба. Ушундай бир калпта дем алып, колуңузду артка. Мен бизди көрүүчүлөргө айткым келет. Мен бир аз практикам бар. Бир аз деген мен 2-3 жылдан бери токтоп йога жасайм. Жакшы, эң сонун. Эң сонун ушундай түз отурасыз. Колуңуз менен аябай асманга тартыласыз. Кандайдыр бир түрткү. Анан выдох кылып түшүрөсүз. Эми дагы бир ушул отуруу көнүгүүнү көргөзүп коеюн сизге. Чыканагыбызды алабыз. Бул моюнга жакшы да, моюн жүгүн. Аркы жакка меске көргөзөйүн мындай. Бул чыканакка эч качан ылдый түшпөйт, түз турат. Анан аркы жагыңызга. Мындай болот да. Дагы бир жолу көргөзөйүн. Колуңузду коесуз. Бул колуңузду. Биз аркы колуңузду күзгүн алып келе алсак болмок экен, бирок эчтеке эмес. Мынакей. Мынакей. Эми эгиңиз менен бояка тартыласыз. Мындай алып. Ошондо биякта тартылыш болсо туура. Мындай. Мындай да. Мен койгонум мындай. Ошентип дем алып, бир 2-3 мүнөттөй отурасыз, тартылыш болуш керек. Анан алмаштырабыз башка жагыңызды. Эми чыканакты түз кармаш керек. Дагы мойнуңузду вот. Ушундай. Сонун. Шейный остеохондроз деген орну алдын алса болот, дарыласа болот. Ушундай. Дагы мен сизди карап отурайын. Мындай отурганда колубузду алабыз. Артка. Эми баардык оорукту ушул мойнубузга салабыз. Түшүрүп, дем алып, бүт салмагыңызды жиберип коюңуз. Арткы жакта мойнуңузда барбы тартылыш? Ооба. Ушундай жакшы ойлорду ойлоп, мойнуңузду бошотуп, бүт салмактын баарын бияка жиберип отурасыз. Дем алганды унутпаңыз. Эң сонун. Бул дагы бир көнүгүү. Эми менде бонус бар. Бир сонун көнүгүү бар. Көптөгөн айымдар варикоз жана кан тамырлар менен көп оорулар. Көп чыгат. Ал негизги мен дарыгерге катары айткым келет. Бул баягы аз кыймылдагандыктыкы. Аз кыймылдаганда булчуңдар иштебей калат. Ал эми булчуңдар болсо ошо кан тамырды жүгүрүшүн ал насос катары болуш керек да, үйдө кан венанын тамырларын жирип туруш керек.
ошого менден сонун бир көнүгү бар. Көрсөтүңүзчү. Кээде үйдө жасап турсаңар, баардык айымдарга пайдалуу болот деп эсептелем. Мындай жылдырып коеюн. Эми артты карап сиз көрүп аласызго. Мындай колуңузду артка коесуз, бутуңузду түздөп, бутуңуз менен колуңузга жетишиңиз керек. Ооба, мынакей. Караңыз, туура жасап атамбы? Бутуңузду шире коесуз, мындайраак. Эми прям мындай коюп алып, пяткаңыз менен. Шашпаңыз. Ушундай. Эң сонун. Мындай күлкүлүү көрүнөт, бирок ар дайым жасап турсаңыз, кадимкидей билесиз, кан тамырлар иштешин. Эң сонун, биздин көрүүчүлөр көрүп алгыла, мына эң өтө деле оор кыйын эмес экен. Мындай түз турушуң керек. Өзгөчө офисте отурганда, отуруп, тура калып бир 5 мүнөткө. Өзгөчө тойго барганда, 5-6 саат отурганда, тойдон да тура калып туруп, туфлиңерди чечип коюп, шиштака туфлиңерди чечип коюп, ушинтип жасасаңар болот. Ал эми дагы бир менде көп. Сиз айтпадыңыз, көп борго деп, селезенка кандай упражнение көрсөтөм дедиңиз. Селезенка ошондой эле бардык ичкен тамактарыбыз жакшы сиңириш үчүн менде ушундай бир көнүгүү бар. Бутуңузду мындай койдум. Анан ылдый отурабыз, колубузду мындай алабыз, Коза лягушки. чыканагыңыз менен тизеңизди түртөсүз. Түртүп турам, Анан өйдө мойнуңузду тартып, дем алып турасыз. Ушул позада 3-4 мүнөт, 5 мүнөт турсаңыз деп. Бирок сиз караңыз, мындай отуруп албаңыз. Өйдөрөөк, анткени ич агарын бардык иштеш керек. Дагы өйдөрөөк, өзгөчө жана дагы шире. Ич агарынга жоон ичке ичегилерге аябай сонун болот. Жоон ичегиге жакшы. Айтып кетейин, тойдон келгенден кийин баягы устукан камырлардын баарын жегенден кийин ушинтип туруп алып жасасаңар эң сонун болот. Кимде ким ичим катып атат десе, сонун упражнение. Анын эң маанилүү жери ушул чыканагыңыз менен бутуңузду түртөсүз, арткы жагыңызды өйдө көтөрүп алып, мойнуңузду өйдө. Ушундай. Анан дем алганды унутпаңыз. Ошол эң сонун. Сизге рахмат. Кучакташып коелу. Эң негизгиси ушундай жакшы маанай менен, жакшы күлүп, жакшы болуп турганда сон орун бар кетип калат. Бул биринчиден, экинчиден жанагындай кыймыл жасасак, ал эми дайым айтам болот. Офисте отурасыңарбы, банктабы, каякта сөзсүз 2-3 мүнөт болобу тура калып иштеген. Бул эртең менен гана эмес, иштеген жериңерден деле тура калып көп көнүгүүлөр бар. Ар кайсы биздин денебизге тууралуучу. Ошолордун биздин көрөрмандар, эгерде сиздердин сурооңуздар болсо, мен ойлойм сөзсүз сурооңуз болуш керек. Аяга кайрылгыла. Аянын өзүнүн Instagram страничкасы бар. Ошондой эле ушул Бийлеп коелу. Маанайыңарды көтөрүп. Мен да айтып келейин. YouTube баракчасын көргүлө, бөлүшкүлө, биз менен болгула. Биз менен болгула, кайрылгыла. Мен бардык билген маалыматтарым менен айтып берип, бөлүшүп, дайым сиздерге ачык. Чоң рахмат. Анткени дайыма бар эмеспи, мейли орустардын Библиясында же Куранда берген адамга дайыма Кудай берет деген. Анда бата кылып коелу. Айтканыңыз келсин, оорубай, ушундай жакшы маанайда көп жашайлы.